негизинде өзү пайгамбарыбыздын көптөгөн хадистери бар. Ошол бул китепте Тирмизиде жана башкаларда гайрихи ал бул хадис башкаларда дагы бар дейт. Демек субханалла биринчиси ушул экен. Вала яакулу таамака илля тақийюн. Тамагыңды такыба адам гана жесин дейт. Ошон бирге эле субханалла кимге аддил аманата илля манитаманака вала нахну мин ханака. Негизи айта турган нерсе экен, тамагыңды такыба адам гана жесин деп айттыр. Биз тамактарды жөнүндө мен көп айтам. Ушул сиздер үйүңүздөргө бир конок чакыра турган болсоңор дейм, куда күтүп атасыңар. Же болсо бир дос чакырып атасыңар. Же болсо субханалла мындай кандай десем бир нерсе кылган, жаңы үй салдың керек болсо, ошол бир эмне сенин жашооңдо бир сүйүнүчтүү тамак берилип аткан болсо, ошону эң биринчиси силер тамакты берүүнү алым уламалардан баштаган деген сөз. Такыба, Кудайдан корккон адамдардан субханалла чакырып, ошолордун батасын алып, анан кийин калган нерсеге баштасаңар туура болот. Анткени пайгамбарыбыздын бул сүннөт осуп деп бизде деле илгертен мен ойлоп коем да, мисалы үйдү салса деле Куран окутуп киришет, анан үй бузса деле Куран окутат, билесиңби ушуну? Анан мен ойлоп коем, бул эмне үчүн мындай чыгып калган десе, мурунку биздин ата-бабаларыбыз ошол илим, билимдүү адамдарды чакырып, ошолордун дуасын алган. Ошондой эле үй бузуп аткан болсо да ошол намалардан эметип, кой жөнөбөтпөйлү, мына бул көп жылдан бери жашадык, бул үйүбүздү бузгантабыз деп дуа кылып, анан кийин баягы илгертен ушул нерсе калыптанып калган. Илгери биздин ата-бабаларыбыз дагы эмнекен ушу тамакты биринчи кимге беретишкен? Мында алым уламаларга, ошо молдогелерди чакырып, аксакалдарды чакырып, субханалла тамак берип баштагансыз. Бирок эмне үчүн сен тамагыңды таквалар эле жесин деп сөз боло турган болсо, анткени 3 нерсе бар. Сенин үйүңдө бир мусулманды келип тамак жешинде. Биринчисинде субханалла ал адеби. Адеп. Сен уламаны сыйлаган болсоң, сен пайгамбарды сыйлагандай болосуң. Бир молдону сыйласаң, мисалы, ошол пайгамбарды сыйлагандай болуп эсептелет. Бир молдого хадия кыла турган болсо, ал пайгамбарга бергендей болот. Эгерде кимден бир молдону субханалла бир кажатын бүтүрө турган болсо, ал пайгамбардын кажатын бүтүргөндөй болуп эсептелет. Билесиз, эмне үчүн билесиңерби? Анткени аалымдар варасатул анбия дейт. Мындай айтканда, бул аалымдар дейт да, пайгамбарлардын мураскору болгон себебинен. Ошол пайгамбарыбызга мындай керек болсо, мына намазга турсаңар, аалымдын аркасынан турган болсоңор, пайгамбардын аркасынан туруп намаз окугандын сообу жазылат. Ошонун себебинен эмнекен, бул жерде айта турган нерсе ушул, тамагыңды такыбадан жей турган болсо, бир адеп келет экен үйүңө, биринчиси. Адеп келет экен. Кандай адеп десе, мисалы, кара, үйгө киришинде канча деген адебин биз билбейбиз. Бирок бир аалым келе турган болсо, ал аалымдар үчүн Аллах Таала мындай деп айтат да, алар аалымдар дейт да, Алладан башка адамдарга караганда көбүрөөк коркушат экен. Аалымдар көбүрөөк коркот экен. Эмне үчүн десе, ал анткени ал далилдүү түрдө окуган, эмне бар экенин билет, ошол себептен көбүрөөк коркот экен. Сен эң эле абид деп коет, эң аябай такыба адамга караганда дейт да, бир аалымдын укташы жакшыраак экен да. Такыба адам ушуну экен, бирок аалымды уктап турган жакшыраак экен да. Эмне үчүн десе, субханалла, анын илиминин даражасы ушунчалык экен да. Алим 1000 рекет намаз окугана карап дейт да, бир аалым мындай бир кичинекей бир бап китеп окуп турган болсо, ошонун соонун ачып кетет экен. 1000 рекет намаздан артыгыраак болуп эсептелет. Дегеним, үйгө кирип келатканда адеп менен кирген себебинен эмнекен? Периштелер кирет экен. Бул бир. Экинчиси, субханалла, ошол такыба адамдын, алым адамдын дуа берет экен. Дуа бергенде да кандай экен? Калыс Аллах үчүн субхана дуа кылып, сенден эч нерсе үмүт кылбастан калат экен. Үчүнчүсү болсо, ошол жерге аалымдын келиши менен, ошол сыйлашы менен сенин балдарыңдан, сенин небелериңден иншалла аалым чыгыш бир берекеси бар экен, машалла. Мына, демек тамакты эмне жешин алат экен? Такыба адамдар үчүн. Кээ бирде ойлошу мүмкүн да, бир адам намаз окуп жүрө турган эле болсо, биз ойлойбуз, бул мындай бир аябай жакшы нерсе көрүшү мүмкүн. Бирок намаз окуп, бирок жахилдей кылып коюшу мүмкүн. Жахилдей, мындай жахилдей кандай десек, илимсиздей бир амалдарды кылып коюшу мүмкүн. Ошонун себебинен шариятыбызда фусук деген сөз бар. Бузукучулук, кыргызда фусук деген сөз негизи араб тилинде кыргызда бузук деп коет, туура. Бул эмне экен? Бузук. Кээ бир амалдар бар экен, мындай жактырылбаган амалдар бар экен. Тамеки чегип коюшу мүмкүн, насыбай оозуна салып алышы мүмкүн, туура, сүйлөсө сөгүнүп коюшу мүмкүн, же болбосо кез-кезде аманатка кыянат кылып коюшу мүмкүн, кээ бирде сенин мындай калп айтып коюшу мүмкүн.
Бирок аалым эч качан калп айтышы, бирөөнүн субхан аманатка ыянат кылышы, ошо мезде субхан тамеки чегиши, аалымдарды көрдүңөр эле, тамеки чеккен аалымдарды көргөн эмеспи? Насвайчик айткылган көрдүңөр эле? Жок да тур, даша чеккен молдону көрдүңөр эле? Жок, субханалла. Бирок намаз окуган адам насвай чегип коюшу мүмкүн, тамеки чегип коюшу мүмкүн. О, керек болсо силерче айткан дүңкүй коюшу мүмкүн. Туура? Эмне үчүн? Анткени ал фусук да, Алла бузук ишти күнөө катары көрбөйт. Керек болсо жол табыш үчүн ар нерсени кылып коюшу мүмкүн. Ошон себептен жахил менен аалымдын ортосунда айырма асман менен жерди болуп эсептелет. Ошол себептен тамагыңарды эмнекен талабул илма, аалым жеш керек экен. Мен унутуп калбасам, субханалла, пайгамбар бешөөнүн беш айтат да, силер дейт, илим талап кылуучу болгула дейт. Биринчиси илим талап кылгандардан болгула дейт. Экинчиси субханалла илим талап кылгандарды жакшы көрүүчүдөн болгула дейт. Үчүнчүсү илим талап кылуучулар менен аалым менен бирге болгула дейт. Ал төртүнчүсү илимдин унутуп калдым төртүнчүсүн. Бирок бешинчиси болбогула дейт. Аалымды анан илим талап кылуучуларды жаман көрүүчүлөрдөн болбогула дейт. Билесиздер ошол сөздү? Демек бул жерде Алла Таала артыгын айтып атат, пайгамбарыбыз болсо кимге бериш керек экенин айтып атат, субханалла. Көп убакыттарда биз мындай бир кереги жок адамдарга сый кылабыз. Кереги жок адамдарга урмат кыласыздар, субханалла. Бирок чыныгы урматтала тургандар калып калып атат. Бизде болсо өлгөн адамдарга урмат ушунчалык көп. Ага кыркылык беришиң керек, аш беришиң керек, данысы эмне десе, ошол өлгөн адамды эскериш үчүн эле миллиондогонду кетиришет. Бирок андан дагы сыйга ылайыктуу болгон түрү турат да тияктачы. Андан ошол субханалла аалымдарга үй салып бер мисалы. Ошол эмеде субханалла машинеңди алып бер керек болсо. Мен жанагындай көп көрүп калам, ат мингизгендерин, машина берип аткандарын. Мен өзүмө намекет эткен жок, менде баары бар. Макул, эметпеңиздер. Башкалар жөнүндө айтып атам мен. Көрүп атам интернеттен, машалла бир молдого 20 жыл кызмат кылыптыр, машина бериптир деп атат. Карасаң субханалла үй салып бериптир. Мен ошол балдарга дуа кылып атам ар дайым. Ушул жанагындай кылган балдарга мен дуа кылып атам. Ey Алла, ушул молдону сыйлап койгон үчүн, машалла, ушундай кылган үчүн Алла, эми сен буларга сый бер деп атам да. Жөн эле сый бербе, абалким субханалла, бул дүйнөдө сый кыл да, эч жаман кордук көрсөтпөй койгон, аны ахиретте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям шапаатын эйгил, ey Алла. Анткени ал жерде мисалы, ал молдо анын эч кимиси эмес. Ал алым киши анын эчтекеси эмес, анын таанышы да эмес. Эмнекен ал билгизбей керек болсо, эмнекен чогулуп түшүп ушундай бир буш болду, эч кимге айтпай апарып субханалла берип коечут, туурабы? Демек, мунун аркасында эмне бар билесиңерби? Мунун аркасында сол ихлас бар. Чын жүрөктөн, ушу мээнет кылып атат, ушул нерсеси деп. Бул нерсе кылыныш керек, дайыма кылыныш керек. Илгертен эле эмнекен молдонун акысы, молдонун жашоосу элге байланган. Бу элдин молдо багышы важип негизинде, субханалла. Анан кийин милисияга кошуп алыптыр, молдо менен милисияны эл багыш важип. Ал жарабайт, субханалла. Негизинде эмнекен молдону эл багат экен. Кантип багат десе, силерден эч нерсе сурабайт экен. Фазайл амал баарыбыз окуган китеп бар го, амалдардын пайдасы деген китепте, ошол жерде бир сонун жер бар. Майбай жыгат да. Бир байкуш молдолор дейт. Байкуш молдолор дейт. Өзүнүн нафсиси үчүн эч нерсе сурабайт дейт. Айбай сон жазылган да жетчи. Сураса медресеге сурайт экен. Сураса субхана башка бир муктажга сурайт экен. Сураса субхана мечитке сурайт экен. Башка сурабайт экен. Өзү үчүн сурабайт экен да. Мен билем, бу Кыргызстанда 4000 мечит боло турган болсо, ошо 4000динчи 3000 мечиттин молдосу жөнөкөй, карапайым, эч ким жок. Керек болсо чышка улагы жоктор бар. Мен айтам, азыр мезде мына кээ бирлер адамдар соопчулукту издеп атышат. Каяка барып берсем депчи. Турат. Эч ким эчтеке кылбайт. Күн түн барат, субханалла, сен никеңди кыят, өлгөнүңдү, баягы өлүктү жуйт, жаназасын болот, тише тил угуп кетет да. Тише тил угуп кетет, субханалла. Кээ бирлер мындай азыр эми бул чыгарып ийет турган болсо, мындай деши мүмкүн да, мына молдолор өзүнө тартып баштады, эми тигиндей мындай. Жок, андай эмес, субханалла. Мен практически билем, башыман өткөн нерсе. Болот эле. Кээ бир убакта субханалла, мындай нас кийиңди. Мындай тескери кийип алып туруп, бир адамды эптеп бүйрүктү муну кийип алып турган, баягы эмеге жаназага барат элек. Минтип отурганда минтип баягы нас кийиң жыртык да, эчтекең жок да. Ар жагында эчтеке жок, субханалла. Бирөө носки сурай албайсың. Эч нерсе болбойт. Бир носки жок болгон убакыт болот эле. Кээ бирде көлөч болуп калат эле, субханалла, мындай жыртыгы менен болуп калчу.
Мен мисалы бир тетиги эменин 80ге чыккан аксакалдын бир эмесин ашына барганда мага чепкен кийгизип койгон. Ошол чепкенин баары дагы делечи. Апам этегин кесип туруп анан кийин ошону мен почти 15 жыл бою субханалла жаназага кийдим. Мындай өң өчүп кеткен баягы агарыпчы, кара немененчи. Бул болгон баштан өткөн субханалла. Айтайын деген нерсем, бул жерде эмне экен? Таква дегенде ким биринчи эске алынат десе, биринчи аалымдар алынат. Андан кийин абидтер, Кудайдан корккон таква мусафирлик кылып жүргөндөр, азыр оңой эле. Мына Алла жолунда жүргөндөр бар, машалла, ошолорго тамактарды бергиле. Алып келип бергиле, үйүңөргө барып бергиле. Үйүңөрдү нурдан кыла да. Билесиң, керек болсо үйүңөрдүн ичиндечи конок тосулбай калып турганбыз, адам чакырбай калып туруп, үйүң музейдей болуп баштаган болсочу, үйүңдөн береке качып кетет, унутпагыла. Ал конокто болсо сонун нерсе бар мынакей. 10 берекени алып кеткен, бирөөнү жеткен 9-ун сеникине калтырып кетет. 9-ду сенин үйүңө калтырат, башка жерге калтырбайт ал. Демек, машалла, мына ушундай бир амалдарды кылалы, машалла. Тамактар дагы бир жерде бар, такыба адамдар дейт, өзүнүн кемчилиги мындай, өзүнүн мындай айтканда жок экенин билгизбейт экен да. Мен бир окуяны айтып берейин. Бир күнү устаз алдына бир бай адам келди. Анан айтат экен, мен садака берейин деп келдим десе, айтат экен, сен садакаң кабыл болбойт дейт экен. Эми ойлая кишкен да көрсө. Кандай дейт экен? Баргындагы сыртка чыгып деп садака сураган биринчи адамга бер дептир. Анан чыгса эле караса, бирөө садака сурап туруптур, анан кийин ошого бериптир. Берип туруп анан аркасынан бар дейт экен. Аркасынан барып караса, баягы адам аракканага кирип кетип, арактан кийин сойкканага кирип кетип, субханалла, ошол акчаны ошентип коротtu дейт. Келип алып таңалгандан кийин айткан, кандай болот, кабыл болгон кандай болот десе, мону апарып бер деп баягы устаз берет экен. Баягы эмени шашпагыла. Мелодиясы сонун экен, а? Аксакалым эчтеке болбойт. Каарлык бул айып эмес. Бул нур, машалла, эчтеке эмес. Каарлык бул айып эмес, машалла. Еще сонун экен, Филипске, машалла. Анан баягы устаз айткан, мен моуну берип кел дейт экен. Барганда моуну берип келгин дейт экен. Баягыны берип туруп, анан аркасынан жөнө десе, бергенден кийин аркасынан жөнөсө, караса бир мындай эле солидный эле киши кетип бараткан экен, бир акчаны бере калса ала калган экен. Анан колунда баштыгы бар экен. Алып туруп эле артты көздөй кайрылыптыр. Анан баягы аркасынан барып, бул да бир нерсе калат болуш керек деп барып эме кылып, комнатага кирсе, кирип туруп анан кайра чыгып кетканда шап карап колунанчы. Эмне кылдың бул жерде дейт экен. Мына ошондо баягы айтат экен, муну айтпай эле коеюн десе, жок, айт дейт экен. Анткени интересно болот дагычы. Эмне үчүн мындай болот? Тиги арак муну берсе, арак кыйып караса, сойкана кирип кетти. Эми олия берип атат, дос, Кудайдын досу берип атат, молдо берип атат. Мына ошондо субханалла баягы айтат экен, айтпай эле коеюн десе, жок, жүр дейт экен. Кирсе караса, бурчта мышыктын өлүгү жаттыр. Аны айткан, эмне бул десе, сен арам жейин деп, жок дейт экен. Бүгүн кыздарым чырылдап ыйлагандан жумуш жок болду. Кечке чейин ачка, балдарым ачка кыйналгандыгынан, анан карасам бир өжө кычыкка бир мышык кирип кетти. Эми Кудай өзүн кечиргиле деп ошону чаап туруп, өлтүрүп, анан кийин ошонун этин алайын, балдарыма бышырып берейин деп аткам деген экен. Анан садака бергенден кийин мен ал немени дейт да, эми мен жешим болбой калды дейт. Кудай өзү кечирет деп жейин деп аткам дейт. Эми Кудай таала мына берди, мен үй бүлөмдү багайын деп атам дегенде, илаги, о Алла деген экен. Сен жакшыраак билесиң кимди экен кабыл кылыш деген экен. Көрсө, эмне экен, негизинде өзү садаканын жакшысы, мындай бир адамдын кылып жакшылыктарынын жакшысы негизи, мындай бир абид, такыба адамдардыкы Кудайга жакыныраак болот экен. Ошо сен үйүңөргө жанагындай Кудайдын кулу болгон жана мусафирлардыкы үйүңөргө чакыра турган болсоң, алардын дуасы, алардын кылган ихсаны, сен алган жакшылыгы субхана берек болот. Мына ойлосоң, мына 9-ону 10 дап келип туруп, ойлосоң, бирөөнү жеп туруп, анан 9-ону 9 жакшылык, 9 береке калып атпайбы үйүңдөчү. Мына кантип кедей болосуңар. Илгери кыргыздарда Кудай конок деген болгон экен. Биз эми көрбөй калдык го аны. Кудай конок, Кудай конокмун деп. Анан ошентип субханалла үйлөрүнө кирип, ошол үйгө жатып, кымызын берип, чуркап чыга калышып. Ошолорго берип, ос тийип койгула жок дегенде деп, мусафирлар болсо бир караван кетип баратат. Биздики мындай айтканда биздики баягы жибек жол болгон да.
Эми ойлосоң ушундан чыгып Кытайдан чыгып бул жака барганча бир да кыргыз болгон эмес экен. Баягы эмеги бербеген, кымыз ичирбеген, максын бербеген, нан ош дейтпеген болгон эмес экен. Нан ош деген каяктан калган билесиңер өзү? Ошо мусапырлар сыйлап болуп калган. Чай ичип кеттиңиз, суу ичип кеттиңиз жок дегенде деп. Ошолордон калганын анан бияк жагын ичип, мусапырдыгы шипа деп анан илгертен машалла эмне кылышкан экен? Ушунда да азыр биз болсо үйүбүзгө киши киргизгили келбейт. Бүт баары кафеге алып барыш керек. Сөзсүз биздикичи. Үйүнө эмнесе үйгө эле батпайт деген бир теманы чыгарып алышкан да, субханалла. Bir жылы нике кыйып атып анан бир үйгө барып калдым, барсам, карасам колунда бар солидный эле кишилер. Менин баягы солидныйларды ойлопмун да, сол аз баары эле кафеде барып алып берет деп. Жок, үйүнө чакырды, барсам, куда сөөгү бар экен, кызды, келин алып келишти. Анан айтып калышты. Анан нике кыйып бериңиз, макул нике сурап атам дейм. Кафеге берип койбойт белеңер деп, мен кичине мындай анча-мынча размышление вслухтай кылыйм да, даймачы мындай. Сүйлөгүм эле келди, чыгып кетесиң да. Ошондон бир сөз таап алдым. Айтылбай турган сөз эле айтылып кетти өзү эле депчи. Бир нерсени тап деп лап деп айтып алам да. Анан эмне үчүн мындай кылдың? Эмне үчүн сен айтып атпай? Молдоке дейт. Моунда ушундай сонун жакта молдоке дейт. Мен бул үйдү салдым дейт. Мынакей ушуну эме кылдык дейт. Анан мен ушу балдарымды үйүндө, ушу үйдүн ичинде баламды үйлөйүн, кызымды турмушка берейин, неберелеримдин ушу жерде сүннөт тоюн берейин. Ушо чоң кылып салдым. Анан эгерде той берип, анан этегим май болбосо, эртеңки калып кошуналарым келип баягы жентектики, кыздан кеткендеки, бала үйлөнгөндөн кийинки деген казан түптү бербесем, анда мен эмнеге бул үйдү салдым дейт да. Мумдай жакты. Мен неге ошондой ушул нерсени карайм дайыма. Көбүн айтам да, каяка үйгө берди, кафеге айтып, үйгө эле бере берчи дейм да. Ол көп болсо 20-20дан бөлүп чакырып коет экенсиң. Зато деген 20 мынакей бир отряд келди, жамаат келди. Бир эме кошуна бул кошунан келди, бул кошунан келди, бул кошунан келди. Ар бири 9дан калтырып кеткен болсо, 1 жылга жетип атпайбы мончалык берекетчи. А биздики апарып тияк койгон карасаң, бир каткан борсокто калбайт үйүңөрдө турабы? Мына ушундай нерселерге субхана кээ бир нерсеге мындай көңүл буруп койсок, машалла, мына пайгамбар айткандай, жакшылык береке үйүбүзгө ушинтип эле кирип келет экен. Кээ бир мисалы, мына соткаңар колуңарды кармап турасыңар баарыңар. Единицасы жок болсо керекпи силерге? Мына үйүңөрдүн баардыгы тең соткада болуп, единицасы жок болуп атпайбы? Эч ким кирбесе, эч ким чыкпаса. Ошондой. Амин. Субханакаллахумма ва бихамдика, астагфируллах. Кудай эмне чыксын.